Экөөнүн 23 жылдан бери дос болуп жүргөнүн да билген жокпуз да. Туура? Көздөрү айтпаса билген жокпуз да. Анан экөөнүн тиреши бар экенин экөө айтпаса, мен мисалы билбейм кандай тиреши бар. Мен үчүн экөө бир эле киши деп жүрөм. Бүгүнкү күндө бир киши деп жүрөсүз. Мен дегенмин, президенттик шайлоо мезгилинен бери ошол пикиримде эле турам. Бирок ошол эле учурда жанагы Же мындай кылыш керек да. Жигит мындай кылыш керек. Теги киши бүтүндөй элдин алдында ант берди. Азыркы президент. Мен улуу көсөм болгон бул кишинин жолун улантам деп ант берди. Туурабы? Уктуңар да аны. Ошол жолду улантып атты. Анан кантип тиреш пайда болот. Бүгүнкү болуп аткан окуялардын баары коррупцияга каршы күрөштүн эч кандай бир мындай бир белгиси эмес. Сөзсүз түрдө тандалма болот. Бул кармалып аткан кишилер туура кармалып атат. Бирок кармап аткандар дагы кошо кармалыш керек булар менен. Себеп мен кече уктум. Эми баягы же Эскобаранын кармап алганда, же Аль Капоненин кармап алганда эле дүңгүрөп эле атышат, дүңгүрөп эле. Эми кармалса кармалып, мүмкүн мен эч мындай бир ушундай ой кетет да. Бул өзү телефон чалып, мен барайын. Барып, анан силердин колуңарга барайын да. Ошол жерден бир сыртта жүргөнгө караганда ошол жердеги турган коопсузураак болуп калды. Деген ой айтышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Болбосо кылмыш иши козголот дагы бир жумадан кийин издөө салынгандан бир жуманын ичинде кармалып келип калат. Мүмкүн өзү келет кандай кармап алды. Не деген маселе? Андай болуп издөө сала турган болсо, не деген азаматтар жылдап сыртта качып жүрөт, эмне үчүн аларды кармабайт? Туурабы? Кармаш керек аларды да. Эгер ушундай эле тез кармап алган болсо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Илмияновго козголгон кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу эмгиче расмий комментарий бере элек. Такталбаган маалыматтарга ылайык, ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда, кайсы бир ишкерден $150,000 пара алгандыгы тууралуу арыз түшкөн. Экинчиден мен угуп атам, азыр ошол жакта берилип аткан маселе боюнча $150,000 деп атпайбы? Бул күнөө кое турган акчанын 100,000ден бир бөлүгү деп койсок болот да. Бирок ошону эмне деп айтыптыр деп угуп атам мен. Туура президенттик шайлоого деген фондко алып барып тапшырганмын деп. Ал фонд кимдин пайдасына куралган? Бүгүнкү президенттин пайдасына куралган. Ар бир ишкерден акча жыйнашкан. Башка маселе, алардан бир бааны айтышып, тиги куржунга төккөндө биздин керемет макал барбы? Эмне деген? Май кармаган бармагын жалайт. Мүмкүн бармагына анча-мынча нерселер илешип калышы мүмкүн. Ошон үчүн кийин белгилүү болуп калды. Мен ушунча бердим эле деп, азыркысы ойлоп калды, ал анча түшкөн жокко деп. Кимге бердиң эле? Ушуга бердим эле. Баленин баары ушунан чыгат. Ушул сөзүмдү бекем катып койгула. Ал үчүн тергөөчү болуштун кереги жок. Көз ачык болуштун да кереги жок. Академик болуштун да кереги жок. Билебиз да биз кандай система менен шайлоо өттү, кимдерден канча алды, куржунга канча төктү, анан шайлоо бүткөндөн кийин алар менен кантип эсептешип атат. Белгилүү да. Коррупцияга бүтүндөй бийлигин өзү белчеси эмес, кекиртегинен малынып бүткөн.